Акыркы учурларда республиканын аймактарында жол кырсыктары көбөйүп, бир топ адамдардын өмүрүн алган учурлар дагы катталып атат. Деги эле жол кырсыктарынын алдын алуу, аны болтурбоо, жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмдөрүндө жаңы өзгөчөлүктөр туурасында сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад областык жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Жумуков Бакытбек мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга куш келипсиз. Бакытбек мырза, алгач мына ушул жол акыркы учурларда өзүңүз билгендей эле ушул республиканын бардык аймактарында ушул жол кырсыктары көп катталып атат да. Мына Жалал Абад облусунда мына акыркы мына ушул жыл башынан бери канча жол кырсыгы катталды? Мына ушул боюнча маалымат бере берсеңиз. Так, өзүңүздөргө маалым болгондой, действительно, республиканын аймагында жол транспорт кырсыктарынын саны өсүп кеткени байкалып атат. Ошол эле убакта биздин Жалал Абад областынын аймагында дагы жол кырсыгынын абалы өтө жакшы деп айта албайм. Андыктан мен ушул 2021 жылдын 11 ай ичиндеги жол кырсыктарына жүргүзүлгөн анализдер боюнча кичине токтолуп маалымат бере кетсем, 2021 жылдын 11 ай ичинде жалпы Жалал Абад областынын аймагында 577 жол кырсыгы катталган. Бул жол кырсыктарынан 141 жараныбыз каза таап, 956 жаран денелеринин түрдүү даражадагы жаракаттарды алышып ооруканаларга түшкөн, анан кайрылышкан. Бул көрсөткүчтөрдө өткөн 2020 жылдын 11 айлыгына салыштыра кетсек, 2020 жылы ушу 11 ай ичинде 501 жол кырсыгы катталган. Салыштырмалуу быйылкы жылы 15,1% өсүп кеткен. Жол кырсыгынын катталгандардын саны боюнча. Ал эми ушул кырсыктардан каза болгондорго токтолсок, 2020 жылдын 11 ай ичинде 123 жаран каза болгон. Быйылга салыштырмалуу, былтыркыга салыштырмалуу быйыл 14,6% бул жагынан да өсүп кетип атат. Ошондой эле жол кырсыгынан жаракат алгандар дагы абалы жакшы эмес. Былтыр 2020 жылы 828 жаран жаракат алган болсо, быйылкы жылы 956 жаран жаракат алып, бул дагы 15,4% өсүп кеткендиги аныкталган да. Бул биздин баягы анализдин негизинде. Жол кырсыгына катталган жол кырсыгына жүргүзгөн анализдердин негизинде ушундай маалыматтар такталды бизде. Эми Бакытбек мырза, мына ушул жол кырсыгынын алдын алуу боюнча мына ушул сиздер тараптан тынымсыз иш-аракеттер көрүлүп келет да. Мен билгенден ушул Жалал Абад облусунун бардык район шаарларында атайын рейдтерди да уюштуруп келесиздер. Анан бирок эмне үчүн мына ушул 15%га көбөйүп кетти? Буга эмне себеп болуп атат? Негизги себептерин иликтеп көрдүңүздөрбү? Туура айтасыз. Бул биздин кызматкерлер тарабынан бир топ эле жол кырсыгынын алдын алууга багытталган иш-чараларды өткөзүп келип атабыз. Сиздер менен биргеликте канча деген иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Бирок ошого карабастан, мына жогоруда айтылгандай жол кырсыктарынын саны өсүп жатат. Бул жеке эле биздин кызматкерлердин күнөөсү деп айтсам туура эмес болчу да. Себеп дегенде биздин милдет ошонун алдын алууга багытталган иш-чараларды күчөтүү, элдин арасында, айдоочулардын арасында түшүнүү иштерин жүргүзүү болуп өсүп келет. Эми аны дегенде действительно болуп атат. Бул негизинен бул айдоочуларыбыздын, мен ойлойт элем, айдоочулук маданияттуулугу бир аз төмөн болгондуктан болуп атат. Анткени ошол эле жерде жол кырсыктары болуп катталган жерге карасаң, жолдун абалы жакшы, жол белгилери бардыгы орнотулган. Бир эле ошол айдоочунун, жалгыз айдоочунун кесепетинен ушундай оор жоготууларга учурап атабыз. Адамдар денелерин жаракат алып атат. Андан сырткары канча деген чыгымдарга душар болуп атат биздин элибиз. Ошол себептен мен азыркы учурдан пайдаланып биздин жалпы эле тургундарыбызга, ошолордун ичинде айдоочуларыбызга кайрылып кетет элем. Ушу биздин жалпы элибиздин коопсуздугун сактоо максатында мына жол кыймылынын Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежесинде көрсөтүлгөн талаптар так аткарсак, бири-бирибизге болгон мамиле, баягы абдамдык сапат жогору болгон болсо, мына мен жогоруда айтып өткөндөй жол кырсыктарынын саны жок дегенде бир топ азаймак да. Адам өлүмүнө душар болгон кырсыктар болуп атат. Канча деген материалдык зыянга учураган кырсыктар болуп атат. Ушулардын саны бир топ азаймак. Келип эле ошо баягы биздин айдоочулардын бардыгы эмес, бардыгы десем туура келбейт.
арасынан кээ бир айдоочуларыбыз бар. Ошол тараптан ушундай маданиятсыздык дейбизби, же билимсиздик дейбизби, же кандайдыр бир атайлап жасаганында көрүнөт да бул жактанчы. Мыйзамга баш ийип, мыйзам талаптарын аткарып, андан сыркары айтып атабыз, биз күндүк баягы иш убактысында бир күндө канча деген айдоочуларга эскертебиз. Мындай жол кырсыктар катталып атат. Мынандай деген жол кырмын эрежесин бузганын кесепетинен катталып атат. Ошону сактаңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Баягы эми анерге тартылган астында баягы скорость, ылдамдык тартибин сактагандан болот да. Ылдамдык тартибин сактабай билбейм, эми элдер каяка шашылып барат атабыз. Акырын барса да жетет. Бир 15-20 мүнөт эрте барам деп көп кырсыктарга кабылып калып атат да, кээ бир биздин айдоочуларыбыз. Ошон үчүн ушул эрежеден так сактоого чакырып келет элем. Анан маданияттуулугубузду жогорулатсак деген ушундай сунуштар айтат элем да, кайрылат элем. Эми мына ушул облустун ушул кооптуу ушул жайлары дагы бар. Себеби мына ошол жерлерде көп катталган жол кырсыктары байма-бай айтылып келет. Ошол эле учурда мына ошол жерлерде дагы бир өзгөчө ошо сиздер тараптан кандай бир көзөмөлгө алынган ошол жерлер, же болбосо ошол жерге бир өзгөчө белгилер коюлганбы? Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Туура айтасыз. Бул баягы мына жүргүзүлүп жаткан анализдердин негизинде ошо жолдорго текшерүү жүргүзүлөт, обследование деп коет. Бизде жазгы, кышкы деп бир жылда 2 жолу обследование жүргүзүлөт. Бул сөзсүз плановый жүргүзүлгөн. Андан сырткары ар бир неме боюнча жүргүзүлүп турат. Район шаарлардын өздөрүнүн пландары бар. Сезон менен жүргүзүлүп турат. Ошол обследование учурунда пайда болгон сиз айткандай жанагы кооптуу участкалар обязательно биз тараптан картка ачылат. Ал боюнча жол тейлөө мекемелерине эскертмелер берилет. Ошоларды участкаларды баягы кооптуулуктарды жоюу, коркунуч келтирген участкаларды жөнгө салуу, аларды жок кылуу максатында эскертмелер берилет, сунуштар берилет. Ошо жергиликтүү бийликтерге берилет, жогорку бийликтерге берилет. Андан сырткары ал жерге сөзсүз түрдө тийиштүү жол белгилер орнотулат. Кээ жерде жол тарган болот, кээ жерде баягы ылдам крутой поворот деген жол болот. Жанагындай чоң скоростто жүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан ага ограничение коюучу белгилер болот. Тийиштүү жол белгилер орнотулуп, алардын аткарылышын гана биз көзөмөлдөйбүз да. Эми кээ бир ошондой участкаларга биздин жанагы мыйзамдардын негизинде, инструкциянын негизинде ошол жерге кызмат өтөөгө пост коюуга болбой турган жерлер бар. Мына айрыкча айта кетсек, Бишкек-Ош автожолунда. Автожолун билесиздер, айрыкча мына бул Ташкөмүр, Каракөз шаарынын ортолугунда Змейка деп коебуз. Ошол жерлерге инструкция боюнча пост койгон мүмкүн. Себеби пост койгон болсок, ал жерден наоборот биз өзүбүз коопсуздукту жаратабыз да. Кооптуу жаратабыз, элдерге бир кандайдыр бир тоскоолдук жаратабыз. Болгону ошого чейин, ошол участкага чейин, же андан өткөндөн кийин ал жактан келаткан арака эскертүү иштерин гана жүргүзүүнү чектелет да биздин жумуш. Андан сырткары ошондой Каракөз шаарынан чыккандан кийинки участоктор бар, Көкбөл участоктарына чейин дагы Змейка, Капчыгайдын ичи, ошондой участоктор көп биздин областта. Токтогулда бар андай участкалар. Эми ошол боюнча алдын ала иштерин жүргүзүп атабыз. Мына сиздер аркылуу, эфир аркылуу элдерге кайрылабыз. Ар бир жыйналыш болгон жерлерде жергиликтүү биздин райондук кызматкерлердин тарабы, жетекчилер тарабынан, кызматкерлер тарабынан баягы эл менен жолугушуу болгондо автовокзалдарда ушуларды биз маалыматтарды жеткизип турабыз да. Ушундай учурларда өзүңүздөргө сак болуңуздар, ушундай жерлер бар бизде деп ушу кырсыктан алыс болушуна чакырабыз да, ошентип түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эми өзүңүз билгендей эле мына ушул мамлекетибизде жол кырсыктары көп катталгандан улам мына ушул коомчулукта дагы буга чейин айтылып келген. Мына ушул оң рулдуу автоунаалардын пайда болушу дагы жол кырсыктарына мына ушул көп катталганына бир себеп болууда депчи. Бирок айтайын десек, буга чейин дагы оң рулду айдап жүргөн биздин айдоочуларыбыз дагы бар. Бирок эч кандай мына ошондой жол кырсыктарына катталбай, баягы эрежеси менен айдап жүргөндөр дагы айдоочулар жок эмес. Эми ошол эле учурда айткым келет да, мына ушул жогорудагы айткандай эле ушу 2021-жылы мынакей 141 адам, андан сырткары 900дөн ашкан жаран жаракат алып атат, 141 адам мына ушул жол кырсыгынан каза таап атат да. Эми мына ушулардын ичинде дагы канчалык деңгээлде ушулардын көпчүлүгү же оң рулдуу автоунаадан келип чыгып атабы жол кырсыгы, же башка автоунаалардан келип чыгып атабы, ушул маселелерди тактап бериңизчи.
Бул маселе боюнча мен кыскача токтоло кетсем, жалпы транспорт санына караганда, салыштырмалуу караганда оң рулдуу автомобилдардын саны аз өлчөмдө да, саны катталган автомобилдардын. Эми естественно ошого караганда жол кырсыктарынын эсебин алганда дагы оң рулдуу автомобилдардын катышуусу менен болуп атат. И өзү айткандай сол тараптуу рулдуу автомобилдардын катышуусу менен алардын саны көп болгонуна байланыштуу биздин правилага сиз айткандай бар айдоочулар оң рулдуу автону айдаган менен эч кандай жол эрежесин бузбайт, жол кырсыгына кабылбайт. Кабылбаган айдоочуларыбыз дагы жок эмес, бар. Эми бизге баягы шарт түзүп берип атпайбы, мен ошого токтолгум келет да. Оң рулдуу деген алардын сырында биздики баягы мамлекетибизде ошо сол тараптуу рул боюнча окутуп үйрөткөндүгүнө байланыштуу жол эрежелери да ошого таштырылган. Ошол себептен мен чакырып кетет элем айдоочуларды колдон келишинче болушунча мүмкүнчүлүк болушунча шарттын болушунча сол тараптуу рулдагы автомобилдарды алууга чакыртат элем да. Себеп дегенди айтып атпайм мен. Оң рул деген кандайдыр бир ошо жол кырсыгына кабылганга шарт түзгөндөй элестетет да. Себеби тескери жак болуп атпайбы? Ошого байланыштуу. Эми буга чейин дагы мына ошо оң рулдууну эмне үчүн биздин Кыргызстанда ошондой көп катталып атат, эмне үчүн муну айдабаш керек деген кээ бирки жарандар баягы түшүнбөй да айтып жүрүштү да. Бирок мына жогорудагы сиз айткандай биздин мамлекеттүүлүгүбүздө атайын авто окуу жайларында мына сол тараптуу окуткандыгы үчүн оң тараптуу окутканга каралган эмес. Туура айтасыз. Эми мына ошол жерде дагы бир нерсени айткым келип турат. Мына ушул жогоруда айткандай эле биз баягы кооптуу аймактар боюнча айтып өтпөдүкпү? Эми эң өкүнүчтүүсү республиканын аймагында, андан сырткары ушу Жалал Абад облусунда дагы мына ошо жол кырсыктарынан кээ бир учурларда мына ушул бир үй бүлө мына ошо жок болуп кеткендиги баардыгыбызды өкүнүчтүрүп келет. Мына ошо бир үй бүлөдө баардыгы атасы, апасы, бала чакалары менен дагы жол кырсыгына кабылып, мына ошо каза болгондор дагы катталды да. Эми мындан улам айтам да, биз дагы сиздин айтат элеңиз ушул биздин коомчулукка жана айдоочуларга эмнеге көңүл буруш керек өзгөчө? Ошол боюнча токтолсоңуз. Мен кайрадан кээ бир немелерди кайталап айtышка туура келип атат. Сиз айтып өткөн баягы өкүнүчтүү жол кырсыктары көп катталып атат. Бир семья толугу менен ата бала толугу менен жок болуп кеткен кырсыктар катталып атат. Ошол кырсыктардан алыс болуш үчүн, сак болуш үчүн ар бир айдоочуга мен айтат элем, айдоочулар арасында же болбосо жүргүнчүлөр арасында бири-бирибизге жогорку маданияттуулук менен, урмат сый менен мамиле кылсак, бири-бирибизге сыйбыл. Ошондо ушул кырсыктардын саны сөзсүз түрдө азаят. Сөзсүз түрдө азаят. Биздики эмнеден келип чыгат? Бул менин жолум же бул мен мындан кыймын деген принциптер болуп калып атат да. Кээ бир айдоочулардын арасындачы мунун машинасынан менин транспортум кыйыныраак деген принцип болуп калабы? Кайрылгасынан ушундай түшүнүккө барууга туура келип атат да. Ошол себептен анан мен мындан кыйын деген барып, ушундай кырсыктар болуп атат. Бул эрежеде талаптарын сактаган болсо, ошол эле ылдамдык тартибин сактаган болсо, же болбосо каршылыкка чыгып кетүүгө тыюу салынган жол белгилери турат. Ошолорду тагат калсак, мен ойлойм жол кырсыгы так эле болбой коюш керек андачы. Жол кырсыгы болгон себеби, основной себеби именно биздин айдоочулар тарабынан ушу жол кыймылынын эрежелерин, талаптарын аткарбагандыктан болуп чыгат да. Ал жерде көп нерсе жазылган да. Биринчи эле маселе ошол айдоочу өзүнүн транспорт каражатын айдап чыгаар алдын биз наружный осмотр деп коебуз да. Наружный осмотр деп машинасын өзүн бир карап осмотр кылып, повороту күйөбү, арканкы стоп белгилери күйөбү, тормозный системалары жакшыбы, оңбу, рулевой управление кандай, ушуларды бир сәт текшерип алып, анан чыккан болсок, себеп дегенде мен кетип атып солго бурулган болсом, аркамдагы айдоочу билиш керек, бул жак болуп атат деп күтүш керек же оң жагын өтө турган шарттарды түзүш керек да. Ошондуктан ушу айдоочуларыбыз өзүбүзгө сак бололук, тың бололук, жол кыймылынын эрежелерин сактайлы, бири-бирибизди урматтайлы деген чакырыкка келет элем да. Өзүңүз билгендей эле мына ушул жаңы баш мыйзамдын ичинде бир топ ушул мамлекеттик структураларда бир топ өзгөрүүлөр орун алып атат. Анын ичинде эле мына ушул Ички иштер министрлигинин алдындагы мына ушул жол кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмдөрүндө дагы мына ушул жаңы өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Себеби буга чейин да биз айтып келгенбиз.
мына ушул айдоочулук күбөлүктү берүүдө мына ушул жакшы окутпай туруп ушул күбөлүктөрдү берип жиберип атат деген буга чейин да коомчулукта сөздөр айтылып келген. Анан мына ушул жаңы мыйзамда дагы өзгөртүүлөрдө кандай өзгөртүүлөр бар? Мына өзүңүз билгендей эле жакында президентибиз кол койду. Мына ушул унаа мекеме ишканасы дагы мына ушул ички иштер министрлигине кошулсун деген өзүнүн жарлыктарына кол койду. Деги эле ушулар боюнча айта кетсеңиз. Туура айтып атасыз. Кече жакында ушу биздин президентибиз ушу жаңы айтылган жарлыкка кол коюп, унаа ишканасын Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине өткөзүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду да. Бул мен ойлойм жакшы эле жыйынтыктарды берсе керек. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн линиябыз боюнча айтканда основной бул жана айтып өткөн айдоочуларды тарбиялоо, окутуу болуп эсептелет. Ошолордун баардыгына көзөмөл кыла турган орган бул унаа ишканасы болчу да. Эми ошол унаа ишканасы буйруса өткөн болсо, биз тараптан кызматкерлер дайындалып, биздин кызматкерлер көзөмөл жүргүзсө, азыркы элдин арасында айтылып жүргөн одоно көрүнүштөрдү, терс көрүнүштөр дейбизби, же болбосо мыйзам бузуктарга жол бербөөгө шарттар түзүлөт эле дегендейм да. Себептен ошолордун жыйынтыгынан барып түрдүү кырсыктар, мындай кырсыктарга кабылып атат айдоочуларыбыз. Ошолорго алдын ала ошол биринчи окутуп аткан күндөн баштап эскертиштери жеткиликтүү жүрмөк деген ойдомун да. Андан тышкары айдоочулук көбүлүктү окутуп атканда ошол окуу күндөрүндө окуу сабактарына катышуусун камсыз кылуу, толук катышуусун ачкандан кийин праваны айдоочулук күбөлүктү аларда экзамен тапшырат. Ошол основной ошол экзаменде катуу көңүл буруш керек. Ошо окутулган окудубу же окубай эле жана көйлүгүн алып келдиби деген түшүнүк болбостун. Аларды ошондо катуураак контроль менен көзөмөл кылып таза алган болсок, ойлойм айдоочулорубуз кыйла эле азыркыдан деңгээли жогору болмок. Буйруса эрежелерди сактаганга, жана мен айтып өткөндөй маданияттуулукка чакырат элек ошол эле убакта. Анан ошо айдоочуларды окуткан автошколалар бар, автомектептерибиз. Алардын үстүнөн да түздөн түз көзөмөл жүргүзгөнгө шарт жаралат эле да, бизге шарт түзүлөт эле. Рахмат. Дагы кандай бир өзгөрүүлөр бар? Андан тышкары баса белгилей кете турган нерсе, мына 2021 жылдын 1-декабрынан баштап биздин жаңы кодекс ишке кирип иштей баштады. Бул кодексте анча мынча өзгөчөлүктөр бар. Ошону биздин жарандарыбызга жеткизе кетсем, бул жана транспорт каражатын массалда башкаргандарга мурда бир эле биз тараптан каралып, айыппул салымы чектелген. Азыркы мыйзам боюнча биз аларды оформдетип, сот органдарына жөнөтөбүз. Сот органдар аны жыйынтыгын карап көрүп, текшерип көрүп, или коомдук жумушка тартат, же болбосо кайрадан ошо айыппул төлөөгө алып барат да, ошондой чечим кабылдалат. Ошондон сырткары дагы кошумчадай кетсем болот. 1 жылдын ичинде 3 жандан көп жол кырмын эрежелерине бузууга душар болгон айдоочуларыбыз ошондой фактыларды топтоп далилдеп туруп биз сот органдарына жөнөтөбүз. Ошо айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу жөнүндө сунуш менен. Эми ал деген 1 жылдын ичинде 3 жолу жол кыймылынын эрежесин бузду деген бул өтө маданияттуу адамдын, маданияттуу шопурдун кылганы болуш керек дейм. 1 жыл дегенде биздикилер кээ бир айдоочулар 1 күндө 3 жол бузуп атат. Ошол себептен бул дагы бир айдоочулардын арасында баягы түшүндүрүштөрдү жүргүзүп алып эсептелет да. 1 айдыкын алып көрөбүз, 2 айдыкын алып көрөбүз, 6 айдыкын ар бир арасынан анализдеп, кайсы айдоочу систематически деп коебуз да. Систематически именно ушуларга нарушение кылып атат дегендей түшүнүк болот. Ошолордун баардыгын по факту топтоп, мынау датада мындай нарушение, кийинкисинде мындай нарушение, ушундай систематически нарушение кылгандардын списогун топтоп, факты менен биз материалды сот органдарына беребиз. Анын айдоочулук күбөлүгүн ажыратуу жөнүндөгү сунуш менен. Бул ошо жаңы кодекстерде. Жаңы кодекс боюнча ушундай өзгөчөлүктөр кабылган. Рахмат. Ошол убакта дагы бир айдоочуларыбызга эскерте кетейин. Бүгүнкү күндө көп маселе жүрүп атат, келип атат. Азыркы биздин баягы чет жактардан алып келген машиналар бар. Транзит номер менен жүрүп атпайбы? Аларга мыйзам боюнча 10 жумуш күнү берилген да.
биздин Кыргызстанга келгенден баштап 10 күндүн жумуш күнүн ичинде өздөрүнүн атына өткөзүп оформдоо этиш керек. Ошол жерде ошондой нарушениялар 10 күндөн ашып кеткен болсо, алар сөзсүз түрдө айып короо токтотулат. Айып короо токтотулуп, өздөрүнө өткөзүп, айыптан түргөндөн анан кордон чыгарылат. Антпесе өзүңүздөр көрүп атасыздар, канча деген айдоочулар бүгүнкү чейин дагы жүрүшөт. Себеп дегенде машинанын таксан билүүгө маалымат алып алып атат да. Рахмат. Эми мына жогоруда дагы жакшы сөздөрдү айтып өттүңүз. Баягы атайын биз ушул жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери атайын рейдтерди уюштуруп, алдын алуу боюнча да бир иш-аракеттерди көрүп кетип атабыз деп. Анан ушу 2 күндөн бери ушу Жалал абад, Сузак райондорунда атайын ушу сиздер тараптан бүгүнкү күндө бир каттуу рейдтер жүрүп атат. Мына ушул рейдтин дагы негизги максаттары эмнеде? Ошону айтып кетсеңиз. Так, туура айтасыз. Мен ошол бүгүнкү жүрүп аткан рейдке чейин жыл баштан берки биздин аткарган жумуштар боюнча дагы биздин жарандарга маалымат бере кетсем, ушу биздин 2021 жылдын 11 айынын ичинде жол кырсыктыгынын алдын алууга багытталган жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде 55.974 жол кыймылын бузган айдоочулар аныкталган. Ушу 11 айдын ичинде. Ошолордун ичинен эми баягы бизде өтө одоно түрдө бузду деп мас абалдууларга токтоло кетсек, 11 айдын ичинде 1435 айдоочу мас абалда транспорт каражатын башкарган үчүн биздин кызматкерлер тарабынан кармалып, тийиштүү чаралар көрүлгөн. Эми өзүңүз айткандай, шаарыбызда, районубуз, областтын жалпы көпчүлүк центральный борбордук аймактарында баягы автоунаанын тыгындарын көрүп атасыздар. Баягы туура эмес жерге токтотуп коюп, 3 катар бир жерге основной шаарыбыз эле токтотсок, Канекей соода борбору бар, Айгөл соода борбору бар. Мына жакта бизде кафелерибиз бар, Жанета, Максат, Атуш деген автовокзал бар. Ушул жерлерде аябай көйгөйлүү маселе жаралып атат да. Жарандарыбыздын баягы эркин өтүшүнө, айдоочулардын түз өтүп кетишине көп тоскоолдуктар жаратып атат. Себеп дегенде ушу жолдун өзүнө бир катар болсун, экинчиси, үчүнчүсү коюп койгон немелер, фактылар бар да, учурлар бар. Ошолорду жөнгө салуу максатында атайын ушундай иш-мечени түзүп, Заңгы Маташтагы рейд жүргүзүп атабыз. Бунун негизги максаты ушу парковканы жоюу, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, баягы башка жарандарга жолтоо бербеш керек. Ошол эле убакта ар кандай кырдаалдар болуп калышы мүмкүн да. Өтө чүрчү машиналар өтүп калышы мүмкүн. Аларга жолтоо кылат сөзсүз. Же болбосо тез жардам автоунааларын көрүп атабыз, азак учурда тынымсыз жүрүп атат. Алар ошо белгиленген жерине, белгиленген убакытта тез жетиш үчүн аларга шарт түзүп беришибиз керек. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү жүргүзүп жаткан иш-чарабыз негизги максаты ошол. Андан сырткары мына өзүңүздөр байкап атабыз, акыркы убактарда айнектерин караңгылатып айдаган автоунаалар көбөйүп кетти. Же болбосо мамлекеттик белгилерин такпай жүргөн айдоочуларыбыз көбөйүп кетти. Ошол айдоочулардын баарын баягы тарбияга чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол негизде ушундай максатта бүгүнкү иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Эми мына ушул жогорку айтып өткөндөй эле рейд учурунда кандай? Бул эскертүү иретинде рейд жүрүп атабы, же болбосо мында учурунда ушул жерге айыппулдар салынып, автоунаалар атайын ушул автоунаа коюучу жайларга алып барылып атабы? Биздин максат сөзсүз түрдө бирөөнү бир жазалаш эмес, основной максат элге туура түшүндүрүү. Ошол эле учурда эскертүү деген, мисалы үчүн бир машинаны айып короо койгон болсок, ал ошого тийиштүү бир кемчилиги бар, же болбосо нарушениеси бар деп айтсак болот. Ошого тийиштүү нарушение болсо, ал сөзсүз түрдө айып короо коюлат. Айып короо киргизгендин өзү эскертүү болуп эстелет. Ал андан кийин ошол нарушение кылбаганга аракет кылсын деген максатта. Эми кечеги күндөн баштап, кече саат 3-төн баштадык эле ишти. Ошол чейинки кыскача маалыматты берсем, 97 жалпы жол кыймыл эрежесин бузган айдоочулар аныкталды. Анын ичинен 11 автоунаа айнектерин караңгылатып алган үчүн кармалып, айып короо киргизилди. Жалпы айып короо киргизген машиналардын саны 25 болду. Анын ичинде мамлекеттик белгисиnden буржоктор бар. Анын ичинде туура эмес жерге токтотуп кетип калгандар бар. Айдоосу жок, транспорттун коюп кылтап кетип калгандар бар. Анан жанагы эвакуатор деген атайын автоунаанын жардамы менен
ушу айыпкерге киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө бул иш азыркы мезгилде уланып атат. Ойлойм, жыйынтыгы жакшы болуш керек. Жыйынтык берет деген ойдобуз. Себеп дегенде биз башка жарандарыбызга ыңгайлуу шарттар түзүп берүүгө милдеттүүбүз. Жанагы мен айтып өткөн атайын кызматтардан башка дагы кээ бир шашылып бараткан ооручан жарандарыбыз болуп калышы мүмкүн. Же бир жумушуна барыш керек. Кандайдыр бара турган белгиленген жерге жетүүгө ыңгайлуу шарттар түзүүгө жардамлашышыбыз керек да. Эми бул рейд бир эле Жалал Абад Сузактабы же бардык облустун бардык район шаарларында орун алабы? Эми баягы рейд деп айтылгандан ошо рейдтин жыйынтыгы болуш үчүн ар бир райондо өткөзсө болот. Эми баягы жыйынтыгы мындай эффективдүү болуш үчүн биз автономдук күчтү азыр Жалал Абад, анан Сузак район аймагында баштадык, жүргүзүп атабыз. Анан сиз айткандай поэтапно кайсы райондо дагы көйгөйлүү маселелер бар. Ушундай жаратып аткан жерлерге карап туруп, райондорго да ушундай рейдтерди, иш-чараларды ушул эле күчтөр менен барып жүргүзөбүз. Бул иш-чаралар бүгүнкү менен, эртеңки менен токтоп калбайт. Бул периодически улантылып турат. Ар аптадабы же бир айда 2 жолу карап, баягы жаралып жаткан кырдаалга байланыштуу иш-чараларды жүргүзөбүз. Мына жогоруда айткандай эле мына ушул жол кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмүндө бир топ иш-аракеттер жүрүп жаткандыгы мынакей сиздин сөзүңүздөн угуп билип алдык. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми ушу көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Элге болгон кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Так, ушул учурдан пайдаланып мен жалпы Жалал Абад областынын тургундарына, ошолордун ичинде айдоочуларыбызга кайрылып кетет элем. Мен жогоруда маалымат айтып өткөндөй, биздин Жалал Абад областынын аймагында өтө оор жоготууларга алып келген жол кырсыктар катталып атат. Чоң материалдык зыяндарга алып келген жол кырсыктар катталып жатат. Ошолордон алыс болуп, ошолордун алдын алуу максатында ар бир жараныбыз, ар бир айдоочубуз башка жол кыймылынын катышууларына карата болгон мамилеси маданияттуулугу жогору болушуна чакырат элем. Жол кыймылынын эрежелерин, талаптарын так сактоого чакырат элем. Ар бирибиз өзүбүздү сыйлаган болсок, мен айткандагыдай өтө терс көрүнүштөр, жаман окуялар болбойт эле. Ошондуктан урматтуу шаарыбыздын, жалпы эле областтын тургундары, дайым сиздерге ден соолук каалайм. Үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалайм. Эч качан жамандык болбосун. Түрлүү кырсыктардан адайым алыс болуңуздар. Ошол эле учурда сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем. Биз менен адайым тыгыз байланышта болуп, биздин арабызда болуп аткан, элдин арасында болуп аткан көйгөйлөрдү коомчулукка жеткизип убагында жеткизүүдө көп жардамдар көрсөтүп жатасыздар. Ошону катар кесиптик байрамыңыздар менен куттап кетмекчимин. Ишиңиздер ар дайым ийгиликтер болуп, эл кызматында, эл арасында урматка ээ болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бүгүнкү маселе көрсөтүүсүндө жол кырсыктарынын алдын алуу, аны болтурбоо жана жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмдөрүнө жаңы өзгөрүүлөр туурасында сөз кылдык. Ар дайым жергede тынчтык, элибизде биримдик болсун. Ар дайым ар бир жаран, ар бир айдоочу өз өмүрүнө кайдыгер мамиле жасабай, так эрежени сактоону чакырып кетмекчибиз. Бүгүн көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаныңыздар.